Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC кыргыз кызматы элер алтына спорт жаңылыктары менен тааныштырып Акчолпон Койчиева. Мамлекеттер Кытайдын Ухань шаарынан өз атуулдарын чыгарып кетүүдө. Ал эми Пакистан өз жарандарын элдетти ташып келбесин деп Кытайда кала берүүгө үндөдү. Сириянын Идлиб аймагын президент Асадтын аскерлери бомбалап 100 миңдеген кишилер качып чыгууда. Финляндияда bir шаар 65 жаштан өйдөкүлөр спорт менен машыксын деп акысын төлөп берүүдө. Кытай коронавирус эң көп жайылган Хубей провинциясынын 2 жетекчисин кызматтан алды. Бул кадам эпидемиянын жайылышы тууралуу жаңы маалыматтар чыккандан кийин жасалды. Аларга ылайык кечээден бери вирустан 240 киши өлүп, 15 миң кишиге оору жаңы эле жукканы аныкталган. Доктурлар инфекцияны тастыктоонун жаңы критерийлерин колдоно баштагандан улам жуктургандардын саны көбүрөөк болуп чыкты. Мамлекеттер эпидемия башталган Ухань шаарынан өз атуулдарын чыгарып кетүүдө. Бирок Пакистан өз жарандарын Кытайда калтырууну чечти. Буга айрымдар нааразы болууда. Азыр Ухань шаарындамын. Бул батирде жубайым жана 3 балам менен жашайм. Докторантура студенти Асиф Ухань шаарында 3 аптадан бери эшикке чыкпай, үйдө отурат. Балдар эшикке чыкпай калганына кыйналып жатышат. 20 күндөн бери үйдөн чыкпай отурабыз. Асифтин Феслабад шаарындагы жакындары аны Пакистанга алып келүүгө умтулууда. Аларда азык-түлүк жетишсиз болуп жатат. Биз сарсанага баттык. Эшикке чыга алышпайт, балдар өтө эле кичинекей. Башка мамлекеттер Ухандан жарандарын чыгарып кетти. Биздин өкмөт эчтеке кылбай жатат. Кытай менен Пакистан жакын өнөктөштөр. Эки өлкө ортосунда учак каттамдар калыбына келди. Бирок пакистандыктар вирус өлкөдө жайылып кетет деп коркуп, Ухандан жарандарын чыгарып кеткен жок. Кытайдын расмийлери жүргүнчүлөргө чектөө киргизбегенине жана жарандарын өлкөдөн чыгарып кетпей, Бейжин вирустун жайылышын көзөмөлдөй алаарына ишенгенине Пакистандын бийлигине ыраазычылыгын билдирди. Пакистандын 500гө чукул жарандары, анын ичинде студенттер Ухань шаарында. Алардын абалы жакшы. Жергиликтүү бийлик пакистандыктарга көңүл буруп жатат. Пакистандын Кытайдагы элчилиги дагы абалды көзөмөлдөп жатат. Бул мен жашаган район. Азыр батирдин сыртында турам. Көчөлөр бош, эч ким үйдөн чыкпайт. Азык-түлүк алганы базарга келдим. Баары жабык, бир эле жер иштейт. Саламаттыкты сактоо тармагы мыкты өнүкпөгөн Пакистанда вирус өлкөдө жайылса, анын кесепети оор болору айтылган. Ошондуктан айрым пакистандыктар Уханда калууну туура көрүшкөн. Ага карабастан пакистандык студенттердин басымдуу бөлүгү үйүнө кайтып баргысы келет. Пакистан өз жарандарын коронавирус чыккан Ухань шаарынан алып келүүдөн баш тартты. Бул жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз bbc.com /кыргыз. Сирияда чыңалуу күчөп, президент Башар ал-Асадтын күчтөрү козголоңчулардын Идлиб провинциясындагы акыркы базаларын талкалоодо. Алар Алеппоны башкала Дамаск менен байланыштырган кан жолду ээлеп алды. Жол 2012-жылдан бери оппозициянын көзөмөлүндө болгон. Түркияга таянган козголоңчулар бир тигучакты атып түшүрдү. Идлиб провинциясынан 100 миңдеген кишилер качып чыгууда. Жакынкы чыгыш боюнча кабарчыбыз Квентин Саммервилл баяндайт, эскертүү, айрым кадрлар катуу тийиши мүмкүн. Козголоңчулар көзөмөлдөгөн Идлибтеги согуш аягына чыккан калды окшойт. Салгылашуулардан улам 700 миң киши аргасыз жер которду. Качкындардын арасында Фетравинин үй бүлөсү да бар. Сирия согушу башталганы эл кайрадан качууга мажбур болду. Фетрави алдыдагы кыйынчылыктардан көрө артта калган үрөй учурган окуялардан коркот. Түркиянын чек арасын көздөй жылып жатабыз. Аялдар менен балдарыбыз үчүн коркобуз. Качкындардын көбү болгон оокат тайымын колуна алган. Алар артка кайтпай деле калышыбыз мүмкүн дейт. Армия үчүн үйүбүздү таштап качтык. Армия эч сотсуз өлүм жазасына тартып жатат. Башар ал-Асадтын армиясы аймакты көзөмөлгө алган калды. Аба соккулардын жардамы менен Сириянын өкмөттүк күчтөрү мурда жоготкон аймактарды кайра кайтарып алууда. Дүйнөлүк коомчулук Сириядагы согушта каза тапкандардын санына көңүл бурбай деле калган. Бирок Идлибте ар бир кишинин өлүмү трагедия.
Кафар Нуран шаарчасынын тургундары аскердик учактары жакындаганын угуп, үйлөрүнө качып кирген. Бирок имарат аларды коргоп калган жок. Эми урандынын алдынан каза тапкандардын жасаты чыгарылууда. Мен атамды байкемди таба албай жатам деп ыйлайт Абу Ахмад. Түркиянын колдоосуна таянган козголоңчулар жана экстремисттик топтор Идлибтен сүрүлүп чыгарылууда. Бүгүн козголоңчулар Сирия армиясынын Ти учагын атып түшүрдү. Артында турган Ти учак Асад режимине таандык. Ал жайкын тургундарга бомба таштап жаткан дейт козголоңчулардын бири түрк тилинде. Сириянын учактары Идлиб шаарындагы базарды бутага алганда, бул өспүрүм аман калды. Ахметти урандылардын алдынан алып чыгышты. Бирок окуяда 17 киши каза болду. Ахметтин маңдайында 11 жаштагы Рахим Абуд жатат. Ага ок тийген. Рахим Абуд менен Ахмет сакайып кетет. Бирок андан кийин эмне болот? Алар Идлибтеги жаш балдар Түркия менен чектеш аймактагы качкындар лагерине барат. Идлиб кайрадан жардам сурап жатат. Эми дүйнө коомчулугу Сириядагы жаңжалга көңүл бурабы деген суроо турат. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматынын берүүсү эл аралык жаңылыктарды улантабыз. Индияда инфляция күч алып соңку 6 жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Дүкөндөрдө буюмдардын баасы январда 7,5%га кымбаттады. Ал эми күнүмдүк керектөөдөгү азыктар, жашылча жемиштер дээрлик 50%га чейин кымбаттаган. Индия тамагында негизги азык болгон пияз 4 эсеге кымбат сатылууда. Президент Трамп эгер Филиппин мамлекети узактан бери келаткан аскердик макулдашууну токтотсо, ага каршы чыкпайбыз, анткени көп акча үнөмдөлүп калат деп билдирди. Мындан бир нече күн мурун Филиппиндин президенти Родриго Дутерте Американын Филиппиндеги аскерлери үчүн эрежелерди камтыган чет элдик күчтөр боюнча макулдашууну токтотууну талап кылган. Грециянын Эгей аралдарынын тургундары Афинада өкмөттүн мигранттар үчүн жаңы борбор куруу пландарына каршы демонстрацияга чыгышты. Өлкөнүн ички иштер министрлиги алдында ондогон кишилер чогулуп, тынчтык митингин өткөрүштү. Кечээ каршылык акциялары Лесбос жана Хиос аралдарында болгон. Өкмөт Түркиянын батыш жээгинде жакын 5 аралда мигранттар үчүн жаңы борбор куруп, киши толгон учурдагы жайларды жабууну көздөп жаткан. Машина менен тең ташбаканын ташка айланган сөлөкөтү Түштүк Американын түндүгүндө табылды. Илимпоздордун пикиринче, аймакта ташбаканын бул түрү 7 миллион жыл илгери көлдөгү ири крокодилдер менен катар жашаган. Алар майда жандыктар, өсүмдүктөр, жемиштер менен тамактанган. Австралиянын Нью Саут Уэльс аймагында токой өртү толугу менен өчтү. Узакка созулган катаал учурдан кийин бул биз үчүн жакшы жаңылык дейт мамлекеттик өрт өчүрүү бөлүмүнүн жетекчилери. Токой өртү көпкө созулган жамгырдан кийин толук өчкөн. Континентте өрттөн 11 миллион гектар жер жабыркады. Ливанда өлкөдө катуу толкундоолордун чыгышына түрткү болгон экономикалык көйгөйлөрдү чечүүдө кеңеш сурап, эл аралык валюта фондуна кайрылды. Ливан тикелей акча каражаттарын эмес, техникалык колдоо сурап кайрылды, деди валюта фонду. Ливан дүйнөдөгү эң көп карызга баткан мамлекеттердин бири. Ал мартта 1,2 миллиард доллар карызын кайтара башташы керек. Финляндияда Курика шаары 65 жаштан жогору тургундары үчүн спорт залдарда бекер машыгууну сунуш кылды. Аны кабыл алган тургундар саламаттыгын оңдоп, келечекте социалдык камкордукка кетчү бир топ каражат үнөмдөлөт дейт шаардын мэри. Финляндиядагы өзгөчө машыгуу залы. Мында жеке машыктыруучу ырдап гана бербестен, улгайган адамдарга көнүгүү жасатат. Эгер жашыңыз 65тен жогору болсо, залга кирүү акысыз. Мен үчүн бекер, бул эң чоң жардам. Өзгөчө ваучердин жардамы менен алар залдагы каражаттарды оңой колдоно алышат. Мага бул билетти беришкен. Аны экранга тийгизип, эмне кылыш керек экенин көрүп турам. Билерик атайын улгайган кишилер үчүн жасалган.
Ага ар кимдин өзүнө ылайыктуу көнүгүү программалары киргизилген. Залды акысыз кылуу идеясын жергиликтүү мэрия демилгелеген. Демилгени жергиликтүү бийлик каржылап келет. Профилактикалык иштер жана адамдарды өз ден соолугуна кам көрүү тууралуу көп талкуулар болуп, бирок аракеттер жетишсиз болуп келген. Мэриянын ой жүгүртүүсү эң жөнөкөй. Көнүгүүлөр деменция, жүрөк ооруларын жана айрым рак илдеттеринин өрчүшүн азайтат. Андыктан акысыз спорт залдар социалдык камкордукка муктаж болгондордун санын азайтат. Ваучердин жылдык баасы $700 турат. Эгер мамлекеттен пособие алсаңыз, жылына бир үй бүлөгө $7,000 берилет. Эгер карылар үйүндө болсоңуз, өкмөт жылына $34,000 коротот. Мындай долбоор 2018 жылдын сентябрь айында иштей баштаган. Орточо эсеп менен жашы өткөн колдонуучулардын буттарындагы булчуңу 30%дай чыңалган. Көп кишинин басышы жакшырып, оорусу азайган. Көнүгүүлөрдү жасаганда өзүңдү жакшы сезип каласың. Кара адамдарга ваучерлерди берген өтө жакшы. Анткени көп киши ушул жерге келип, көнүгүү керек экенин түшүнүп калат. Жаракат алуу тобокелчилигин азайтуу үчүн салмактын ордуна бул аппараттарда аба басымы колдонулат. Мен бул жерге велосипед менен аптасына 2 ирет келем. Ар шаршемби күнү саат 10 залда болом. Бири-бирибизди көргүбүз келет. Арабызда эң улуубуз 95 жашта. Ваучерлерди колдонгондордун айтымында спорт залдан жаңы досторду табышкан. Көп киши психологиялык саламаттыгы жакшырып, жалгызсырабай калганын айтат. Эң спорт жаңылыктарын көрөлү. Челси жай мезгилинде Аякстын оюнчусу Хаким Зийшти которуп алуу боюнча макулдашууга кол коюшу ыктымал. Челси оюнчуну $49 миллион Станфорд Бриджге алып келүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. 26 жаштагы марокколук оюнчу Челсинин менеджери Франк Лампард январь айында которуп алгысы келген. Бардыгы план боюнча кетсе, Лампард клубка тагылган тыюу жоюлгандан бери биринчи трансферди жасаган болот. Paris Saint-Germain кечээ күнү Француз кубогунун жарым финалына оңой эле өтүп кетти. Алар атандашы Дижонду 6-1 эсебинде утуп алды. Чабуулчу Неймар мурдагы оюндан алган травмасынан улам оюнга катышкан жок. Команданын тренери Томас Тушел эмики жумада Дортмунд менен оюнга дагы Неймар келбей калышы мүмкүн деп айтты. Манчестер Юнайтедтин трансфер менен келген жаңы оюнчусу Одион Игало Кытайдан жаңы келген эле байланыштуу сактык үчүн командага кошулбай өзүнчө машыгып жатат. Юнайтед мындай чечимди коронавирустан улам кабыл алды. Игало Юнайтедтин курамында Челси менен оюнга чогуу бармакчы. Египеттин Олимпиадалык оюндар боюнча комитети жылдыз оюнчу Мухаммед Салахты Токио 2020 оюндарына катышаарын Салах өзү жана анын клубу гана чече аларын билдирди. Чабуулчу Англиянын Ливерпуль клубунда жана Египеттин улуттук курама командасында ойнойт. Салах 50 кишиден турган Египет түзгөн спортчулардын тизмесинде турат. Таймаш 8 августта бүтөрү айтылат. Дал ошол күндөрү Премьер-лига сезону башталмакчы. Жаңылыктан соңунда Крымдын борбору Севастополь шаарында жалтыраган машина элди аларды кылууда. Жалтыраган кабриолет шаардык зергер Петр Черновскийге таандык. Ал Кытайдан 40 килограмм тоо хрусталин алдырып келип, 400 000 жалтыраган таштарды өз колу менен чаптап чыккан. Сыртын гана эмес, ал ичин дагы кооздоп чыгыптыр. Бул ишке жалпысынан 6 ай жумшалыптыр. Эми ал бул жалтыраган машинасын $15,750 сатканы жатат. Алам деген каалоочулар бар бекен. Интернет сайтыбызды эске салам. Биздин дарек bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радио берүүбүздү уксаңыздар болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Программа астушты менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.